Мына катталды. Номер 1 багыттагы троллейбустар жарандардын жол акысын кадимкинде электрондук билет менен кабыл алып иштей баштады. Троллейбуста атайын инженерлер жүргүнчүлөргө картаны түшүндүрүү менен сатуу иштерин жүргүзүүдө. Жакшы. Көкпечиде акчасы түгөлсө, телевизде автобуста жүрүп турган карта. Эми картасы Картаны пайдаланып жаткан жүргүнчүлөр ыңгайлуу экендигин айтышып, айдоочуга тоскоолдук жаралбай тургандыгын кошумчалашты. Карта абдан ыңгайлуу экен ошо. Чөнтөккө да карамады. Акча берип falan сдачный күтүп отурбайт. Картаны коюп келсең кеттиң болду ошо. Картаны ыңгайлуу экен. Айдоочуга баягында акча берип алып байдырат отургандан көрө мына тоскоол болбойт экен да айдоочуга дагы. Ушул жакшы экен. Элге ыңгайлуу. Карта менен төлөгөндө жол акысы өзгөрбөйт. Ардагерлер мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар акысыз жүрүшсө, окуучулар 1 сомдон, ал эми калган жүргүнчүлөр троллейбуска 6 сом, автобуска 8 сомдон төлөшөт. Болгону картаны сатып алгандан кийин анын балансын толуктап туруу керек. Карта 64 сомдон сатылат. Шопурларга 2 тиын 3 тиын алып калбайт. Анан тоскоолдук кылбайсыңар. Кассага басасыңар. Кечеден бери канча оны саттыңыз? Кечеден бери мен 50 дана саттым. 50 дана. Эртеменден баштап азыр 20 сатып атам. Алып чыгарып Карталар Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинде сатылат. Картаны алыш үчүн жүргүнчүдө паспорту, ардагер болсо тиешелүү күбөлүгү болушу шарт. Пенсионерлер 64 сомго сатып алып өмүр бою акысыз жүрөт. Ош шаарында 25 000 пенсионер, 70 000ден ашуун окуучу, 40 000ден ашуун студент бар. Автоматташтырылган системалар толук режимде иштеп, ар бир жүргүнчү борбордук тейлөө аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Азыркы учурда биз пенсионерге биринчи этап менен таркаттык эле. Мына 2000ге чукул алып калышты. Бардыгы карта менен жүрүп атышат. Кече күнү биз баштадык эле. Бардыгы ушул жашы боюнча алган пенсионерлер жанагы жеңилдетилген карта менен жүрүп атат. Мен өз өзүмдөн көрдүм. Ошол жерде жана автоматка бортко тийгизип бекер жүрүп атышат. Электрондук карталардын балансын толуктоо үчүн терминалдар Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинде, университеттерде ОШМУ, ОШТУ, ОШКУда орнотулду. Жакында Элсом электрондук капчык аркылуу балансты толуктоого киргизилет. Фироза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.